1, 2, 3, 4, 5. Бұл қаладағы Барписейл көшесі, өзіңіздер көрдіңіздер. Ені араң 5 метр шығат. Бұл жолда бұға чейін су лотоктору, атайын тротуарда болған емес. Жергілікті билік жолды кеңейтүүнү быйыл колго алып, азыркы учурда жол жээгиндеги үйлөр бузулуп, жумуштар жасалууда. Жолдун жээгиндеги жарандырга компенсация төлөйбүз дегенде, канча сом төлөп берет сизге? Masalan 1 kvadrat жерге 2950 сомдон төлөндү. Стройканыкene endi материалыга карап, masalan кирпич, сырой кирпич болот, пышыгыш болот. Ошоне карап төлөйт, высотасыга карап. Masalan мен мээримге почти 3000'den берди 55 kvadratga 167 ming болду. Стройканыке 135 ming болду. Общий 300 ming берди да, общий. Шаардык мэрия жолду кеңейтүү иштерине байланыштуу турак жайынын коросу айрымдардын дубалы бузулуп жаткан 56 үйгө кенемте төлөп берди. Барписейл көчөсүн кеңейтүү иштери бүткөрүлсө, туурасы 21 метр түзүп, талапка ылайыктуу тротуар, суу лотоктору болуп, жаңы асфальт төшөлөт. Курулуш жумуштар жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалууда. Дасы жакшы болуп кетет, жолдор кеңейип, машиналар свободный болду. Ата машина только пробка şu жерде эди. Мана шеттен ошо Önette belli zubı deyip aktışlıken palinikenin aldığı dağırta, bundan uyağı kengeri, buyağı tarıdı. Trotuar bolsa, lato bolsa, ballara mektepke bemalol barat. Azım aldım, ballar meniyette jür albaydı deyip, şimdi ne iştesin ballasın maşina anakı vardı, yol kiçine. Endi udağırısı kengeyip kalsa yaxşı op kolat. Endi mana salbat manalarda aladı. Algandan keyin как положено жол болот, шаарда территориясына киргендеги шаарда болот. Ошондой эле Шопоков көчөсүн кала казынасынын каражаты менен кеңейтүү иштери жасалууда. Жумуштун 30%дан ашыгы бүткөрүлгөн. Узуну 1 чакырымдан ашкан бул жолдун туурасы 20 метрге кеңейтилет. Мурда жолдун эни 18 метр болгон. Шопоков көчөсүн кеңейтүүгө 42 миллион 200 миң сом жумшалууда. Ал жерде лотоктор, тротуарлар, освещение, озеленение, жолдун кенендигин дагы эске алып, жолдорду жасоо иреттери кызуу жүрөт да. Быйылкы бюджеттин эсебинен 7-8 жол жасалыш керек болчу. Биз өзүнүн бюджетибиздин тартыштыгынан анча көчөнүн бардыгын бир жылда аткаруу мүмкүн эмес. Бирок былтыр Минтрансга барып, кат жазып, ушул чоң көчөлөрдү, чоң жолдорду дагы киргизүү маселесин койгонбуз да. Анан ал жактан колдоого алынып, бүгүнкү күндө мынакей дачага чыкчу жол 4 километр жол жасалып атат. Шаар тургундарынын айтымында көчөлөрдү оңдоп түзөп жакшыртууда жылыш бар, бирок жасалган асфальттын сапаты көзөмөлгө алыныш керек. Антпесе айрым жолдор курулганына жыл айламай бузулган учурлар жок эмес. Жолдор, ямалар көп эле. Азыр жакшы жылыш бар. Тротуар жок эле. Эми бияка эми тротуар түшүп атат экен, жакшы. Бу таманда бар эле, бирок кичинейт. Азыр жакшы кеңип калды. Азыр аябай жакшы болуп калган. Пушкина көчөсү жакшы болду, кеңири болуп, эми аркы Шопокова көчөсүн кеңейтип атат, аябай жакшы. Шопорлорго да жакшы да. Тротуарлар деле жакшы, мына. Оңдолуп атат. Мына жолубуз жаңы башта неме бүттү. Жакында бүттү мына Жыды вокзалдын жолу. Анан Чехованы өткөндө аяктагы жабык болчу. Азыр билбейм кандай болуп калды. Анан мына Горбайнса, Ленина, Пушкиналар жакшы. Эми жакшы шаарда жакшы оңдоло баштады. Кыйла жолдорубузду оңдоп койду. Шаар жакшы оңолуп атат. Ошонусу сүйүнүп атабыз. Эми мунун сапатына маани бере албайм. Көңүл бурулуш керек. Көңүл бурулуп ал эми атайын өзүнүн кесипкөй адамдар текшерип, өткөрүп алганда жакшы көңүл бурса жакшы болот эле. Бирок жакшы шаарыбыздан азыр көп көчөлөр оңдолуп атат. Жакшы маани берип атат. Жалал Абад шаарында транспорт жана коммуникациялар министрлиги аркылуу жасалып жаткан жол бар. Токтогул көчөсүнүн 680 метр аралыгына асфальт төшөлүүдө. Бул жол 2017-жылы капиталдык салымдардын эсебинен башталып, толук бүтпөй токтоп калган. Быйыл 5 миллион сом каралып, ушул тапта жолду асфальттоо иштери аяктоо этабына келген. Курулган жолдордун бат эле тамтыгы чыгып кетип атат да. Мунуңуз канча күнгө жетет эми? Сапаты кандай болду? Сапаты биз эми кепилдик беребиз, асфальттын тиешелүү өзүнө атайын көрсөтүлгөн техника менен, норма менен жасалып атат, сапатына кепилдик беребиз. Ал жылда эле жасап жүрөбүз, быйыл эмес. Асфальттын качествосын өзүнүн атайын ишкана мекенем ишканалардан өтөт. Басылганы боюнча, техникалар боюнча тиешелүү ишканалардан лабораториялык белгиленип өтүп келип атат. Негизги жолдорду кеңейтип, асфальт төшөө менен катар каладагы оңго жакын көчөгө тротуар курулат. Буга чейин Кыргыз Республикасы көчөсүнүн эки тарабындагы тротуар тамтыгы чыгып, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыздык жаратчу.
Азыр эми тротуарды тегиздеп асфальт төшөлүүдө. Быйыл шаар боюнча 10 чакырым жаңы тротуар курулат. Тротуарлар боюнча быйылкы жылы билесиздер, шаарыбыздын мэри Эрнисбек Абжалиевич тротуар жылы деп жарыялап, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы көчөсүндө тротуарды төшөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле эл менен болгон жолугушууда кооптуу көчөлөрдө кеңешип, ошонун негизинде биз тротуарларды жасап баштадык. Буюрса негизинен Балтагулова көчөсүндө жасалат, ошондой эле Шерматова көчөсүндө жасалат, ошондой эле Барпсейил көчөсүндө. Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоковдун маалыматына алайык, жергиликтүү бюджеттин эсебинен жолдорду кеңейтүү, асфальттоо, шагыл төшөө жана жамап жасоодо 50 миллион сомдук жумуш аткарылууда. Жалал Абад шаарында кала тургундары менен конокторунун эс алуусуна ыңгайлуу шарт түзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө Токтогул жана Жеңиш паркы болгону менен 120 миңден ашуун калкы бар шаар үчүн эс алуу багын куруу муктаждыгы жаралган. Спутник жана Көгарт кичи районунда парк болгон эмес. Эми бул аймакка жаңы парк курулуп, ушул күндө курулуш жумуштары аягына чыкты. 8 гектар аянт тейлеген парктын ичинде күн саат, 2 жерге суу фонтаны, заманбап стилдеги отургучтар бар. Түнкү жарыктандыруулар орнотулуп, парктын айланасына вело жолу курулган. Эс алуу багын курууга кала казынасынан 46 миллион сом жумшалган. Спутник Көгарт районунун жашоочуларынын талабы да ушул болчу. Анан жашоочуларга эс алууга кечинде күндүзү балдар менен эс алып чыккандарга жакшынакай шарттар түзүп берүү жагын колго алдык десек болот. Бул жерде жана айтып кеткендей, эки паркка барып эс алуу жолдун алыстыгы дагы бар эле да. Бүгүнкү күндө ошол жерде парктын чекесинде жашаган үйдөгү жашоочуларга садиктерибиз бар, бала бакча, алар дагы эртең менен жосо кечинде мындай чыгып сейилдегенге да жакшынакай шарттар түзүлдү десем болот. Жон эле жаткан жер эле да. Жол жок эле мындай. Мына дарактар бар эле, анча-мынча дарактар бар эле, адамдар ушу мал багып, кой багып жүргөн жер эле. Бул эми Кыргызстан өнүгүшү да бу. Жакшы. Туурабы? Жаштар үчүн мына көрүп биз дагы келип тамашалап отурабыз ошол жерлерди. Бир ачылышын күтүп атабыз да. Биякта спутниктейлердин баардыгы шаарга барчу. Азыр жакшы болду. Бу жерде спутник шаарчасынын баары ушул жерге келет. Спутник Көгарт баардыгы ушул жерге келишет. Башка мындай отургучу орундар баардыгы, балдардын ойной турган жерлери баардыгы жакшы экен. Ошондой эле Жалал Абад шаарында калкты таза суу менен камсыздоо долбоорунун 2 фазасы боюнча иш жүрүп жатат. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан бөлүнгөн 8 миллион евронун тең жарымы кайтарымсыз грант, 4 миллиону насыя иретине берилген. Долбоорго ылайык 2 фазада Спутник жана Көгарт кичи районундагы суу куурулары алмаштырылып, саркындуу суу түтүктөр тартылат. Канализация боюнча 8 километр 800 метр тартылат. Суу түтүкчөсү 150 метр диаметрден 200 диаметрге чейинки трубада 150 километр, 30 километр суу тартылат да. Анан 20 диаметрде бул 150 километр суу түтүкчөлөрү орнотулат. Бул проект аягына чыгышы эндиги жылы 23-жылы май айында бүткөрүлөт. Муну менен токтоп калбастан биз саркындуу суу түтүкчөлөрүн кабыл алуучу КОС-2 деп коебуз, ошондой жайыбыз бар. Ал толук түрдө реконструкция болот. Жалал Абад шаарында тазалык муниципалдык мекемесине таштанды ташуучу 4 жаңы техника тапшырылды. Атайын техникаларды сатып алууга 28 миллион сом жумшалган. Каражаттын 12 миллион сому жергиликтүү бюджеттен болсо, калганы жаратылышты өнүктүрүү фондунан каржыланган. Жыл башынан бери тазалык мекемесине 8 жаңы техника тапшырылды. Таштанды ташуучу 2 техника жергиликтүү бюджеттен алынган. Адистердин айтымында жаңы техникалар шаардын тазалыгын сактоого, кызматкерлердин жумушун жеңилдетүүгө жакшы шарт түзөт. Осмон Оомсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад шаары.